биринчи алып келгенде канчаны алып келдиңер эле? 21-жылы алып келгенсиңер, а? Биз 21-жылы 15 башта алып келгенбиз. Азыр уже 43-кө жетти. Азыр уже 43-кө жетип, уже төлдөп атат, дагы 9 уже төлдөдү. Азыр барып көрөбүз уже козуларды. Эми ушул сезондо Кудай буйрса бир 60ка жетип калабыз да. Аны ошо 60тын деген 21 баш плюс 5 текени 26 башты табиғатқа кой берели деп атабыз. Кудай буйрса. Табиғатқа кой берсек, эми бул негизи бул абдан маанилүү нерсе да. Бул табиғатка жакшы пайдасы бар, биздин элибизге пайдасы бар. Анан менин оюмча бул абдан маанилүү философия. Ошо табиғатта жашап кете алабы? Көбөйөбү ошону? Союп жеп койбойбу биздин? Ой, ошо проблема. Токотерин айттыңыз да, бизде ошону деген мындай да. Негизи тоңдун эли аябай жакшы эл. Бизде жергиликтүү жааматтар чалып атат. Биздин айылдын жанына кой бергиле, биздин жер даярдап койдук, биз кайтарабыз деп атат да. А бирок мен ойлоп атам, ошо сизди күтүп атканыбыз ушул жерге келип батаңызды берсеңиз, менин оюмча бул элдин ушул долбоордун, жейрендин келишинин маанисин элге мындай аябай жакшы жетет эле деген ойдобуз да. Ошол. Жакшы. Кана жүрүңүздөр анда баралы. Койдун корголундай болот экен, коргол. Бул кичинерээк да, койдун корголунан кичинерээк болот, бирок так эле ошо физиологиясы эчкиге жакыныраак мындайча. Бул жерде мына баштаган момундан баштаганбыз да. Бул загонго алып келгенбиз. Азыр общий канча? Бул жерде 20 гектардан ашык жерди коруп, 50 гектар болду. Мына биз бараткан жер бул маточник, ушу роддомда тоонун этеги менен ошо табиғатка да ошондой экен, тоонун этектерине төлдөйт экен. Анан мына бул биздин ошо сизди күтүп атат. Тарихи мекенине келген, туулган жейрен булакта. Кичине бир ойнок, тентегирээк. Тыкылып, кичине эме алганбыз. Колго көндүрүп алганбыз да. Анан бул негизи бул жаратылышта өз эле тууп эле, өз эле жамбагып кетет экен да. Биз бул төл башы болуп, бияка келгенде, Кыргызстанда келгенде жейрендер кандай туудурушту билбей эле калып, муну өзүбүз эле колго көндүрүп алганбыз да. Эгер жаратылыш козу эчкинин козусун баккандай эле. Ошентип эле энесин бир дагы туулду, андан кийин эмген да жок. Только эле жанагы кичинекей баланын соскасы менен эле көндүрүп алганбыз. Ошондо бирок бул азыр тигилерге аралаштырсаңар аралашып кетеби? Аралашып жүрө берет. Бирок анан кийинкилерин уже андан кийинки жылдагы туутtu билип калдык. Аларды уже жайына койдук. Жаратылышта өзү тууп эле, өзү көбөй эле, бир күндүк, 2 күндөн кийин эле уже чуркап берет экен козулар. Тиги жаратылыштын табияты башкача экен да. Анан козулары, мисалы мондай радиусту 2 метрден кийин алысыраак 2 метрден көздү алып койсок көрө албайбыз, өтүп кете беребиз. Маскировкасы ушундай, ушул өңдүн, ушул жактын табиятынын өңүндөй болуп калат экен козулар да. Анан кичине дабыш үн чыкса эле жатат, жер менен жери жатат. Көзүнөн көрбөйүнчө, көзүнөн көргөндөн кийин анан мүтүп үркүп чурка баштайт. А бир 3 күндөн кийин уже 2 күндөн кийин эле уже аны жеткирип карматпайт да уже. Даже кашкы жете албайт. Азыр кашкы чөйрө жете албайт. Илгери ушу биздин эле аталарыбыз бири-биринен тиги ал кезде деген эми Туратам деген айыл болчу. Туратамдан бул Каракоого келет, досуна келип аңчылык кылалы деп. Анан куш менен ылдый, Актеректин суусу менен ылдый түшүп баратып, бир кезде караса эле бадалдын арасынан жирең качып чыгат дейт да. Бул бадалдын арасына кирчү эмес эле. Көрөлчү деп бадалдын арасына караса, бала жатат дейт. Оозунан көбүк чыккан, сүт эмгенчи. Анан Кудай берди, бул бала таап алдым деп кучактап алып үйүнө чаптырат. Ай, досум, бирге таппадык беле, баланы мага берчи дейт. Мага берсең, мен ушуга муктажмын десе, ой, мага мен таптым, мен барам деп байбичесин тигил жолдон баратып, тытышып, тигил уже үйүнө кетип калат да. Анан үйүнө барса байбичеси айтат, ай, бул жакшы, Кудай берди. Бирок досуң гана ошо менден талашат, ушинтип анан урушуп кеттик десе, ай, анын эркеги жок. Эркек баласы жок. Бергиниң ушу. Десе анан жигитин чаптырып, Кескенбелдин белинен кайра эчтип келип, досум кечир. Мына, ушу сен таптың, сенин балаң болсун. Ошондон кийин анан Жээренбай уруусу башталып, пайда болуп, андан тышкары
тиги атабыздын деген эркек уулдары төрөлө баштайт да. Таң калыштуу нерсе, ушул окуя ушул Актеректин чатында болгон экен. Эми жейрендер келип атпайбы? Жейренбай эле болсун эми. Болсун. Жейрен, бай жейрен болсун. Бай туура. Рахмат. Жейренбай деп эле койгула. Рахмат. Эй, Жейренбай, келчи. Уже Жейренбай эми аттуу болду бул. Анан азыр бул жерде маточник деп коебуз да. Төлдөй турган жер. Ушул жерде деген азыр баягы улактар кичинекей болуп турган кезде жата беришет. Энеси келет, эмизет, кайра кетип калат да. Эгерде каршы болбосоңуз барып улакты көрүп келет. Жүргүлө көрөлү. Улактарын кандайда катап, ana ушинтип улактарын тегерегинде отурушат. Мына алыстан карап турат. Кетти. Демек ушул жерде улактар бар да. Жакшылап карабасай жатып алат. Кум менен кум болуп жатып алат экен да. Ай, сюжет. Бүгүндө уже итке жеткирбейт, чөбөгө жеткирбейт. Эми азыр энелер таап алат өзүлөр. Таап алышат. Булар бар жакшынат өзү барып турупчу. Андай энеси бул үн чыгарат. Курсагы чыккандачы үн чыгарат. Энеси каякта жүрбөй, чууркага моюнча келип эмизет. Анан баягыда тиги Кайра кетип калат. кой эчкилердей болупчу. Кечке эмиз тура бербейт. Бир ашып келсе бир мүнөткө жетип бербейт. Таш бат-баттан эмет. Эмизет дагы анан секирип туруп качып кетет. Энеси бартат дегене уже көрдү. Качып кеткендиги дагы тиги уштоп тиги жырткычтардан сактаныш үчүн, оозун сакташ үчүн дагы энеси кайра башка жакка чуркап кетет. Ошол жерден эле тиги улагы ошол жерде жатканмайча калып калат, жашынганмайча. Уже ал метке коет дагы сызганмайча кетип калат энеси. 3 баласын ишип жүрөт. Көрдүм, көрүп атам. Көрүп атасызбы? Көрүп атам. Бул үчөөнү ишип жүрөт. Биринчи туутта бирден туйт да, анан экинчиден баштап эгиздеп туйт булар. Ошон үчүн биздин үмүтүбүз тез көбөйөт деген үмүтүбүз да ошондо да. Биз ушул жердеги жана 15 башты атайын тукум алганга деп карап сактап атабыз да. Булар жан козуларды сразу эркиндикке чыгарып тургангачы, өзүнчө ошо вольер болуп атканда ошондон да. Аябай жаратылыштын ооздугуна ооздук берген жаныбар экен да. Өзүнүн мекенине келип, тарыхый мекенине келип, аябай жерем болуп аябай мындай эркин сезди да, башында корктук да. Кандай адаптация болот депчи жаратылышка. А көрсө тиги тарыхый мекенине келип алып, дана өзүбүздүн тиги мекенибизге келдик. Көлдүгүбүзгө депчи. Эми болуп жашабадык. Мындай жакшы жашап кетти да. Канчана марал боюнча. Тигил табигатка кое бергенде көлдөн ичет экен да булар. Көлдөн ичет. Вообще тияктан дагы эме колго агылган мандай болупчу, эчки койлордой болуп жей бербейт экен. Өзүнүн нормасы бар. Жейди делечи, мондай бир учка жетпеген эле жейт. Чөптү деле кичинекей эле жейт, болду. Кетип калат. Анан тиги 1-2 күндүк корм алат да, анан уламдан улам сразу чыгарганда эле алыстап кетип анан ошо тиги ээн эркин кызыл жоолорго чейин кетип калат да. Тоңдун суусу тияк жагы, бияк жагы Актеректин суусу естественный заказник болуп атат. Тияк жагы Кызыл тоонун тоосу. Ушул жерде жаныбарлардын бир мындай ордосу болуп калат эле да. Жапай жаныбар. Жапай жаныбарлар. Ошол жерде ошол кезде башка Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, мына бүгүн биз Тоң жергесинде ушу жейрендерди 2021-жылы алып келип багып аткан жигиттер менен отурабыз, заповедникте отурабыз. Башында алып келгенде 13 баш алып келген экен, азыр эми 43 баш болуптур. Дагы төлдөсө бир 60-ка жетчүдөй экен. Мына жакын арада ушуларды ушу талаага жаратылышка кое бергени турушат. Анан бизде баягы кое бергенде муну көрбөгөндөр баягы көрө калып, муну атып жесек болот экен, кармап жесек болот экен деп ушуну жеп койбоңуздар. Мына мен сиздерге атайын ушу жерге келип, бүгүн эртең бүрсү күнү кое беребиз деп атканда алдын ала келип кыргызстандыктарга ушу айрыкча көлдүктөргө кайрылып коеюн деп атам. Бул жок болуп бараткан кызыл китепке кирген жаныбарларга кирчү, кирет азыр дагы. Бул 100 жылдан кийин Ысык көлгө кайра кайтып келип атат. Анткени бул 1916-15 жылдарга чейин, 1930 жылдарга чейин бул ушул өрөөндөө көп болгон экен, аябай Тоң өрөөнүндө.
Анан кийин эле эми баягы 2016-жылы үркүм болду, 17-жыл, 30-жылдарда дагы ачарчылык болду. Ошол мезгилдерде баягы буларды жок болуп кеткен да, таптакыр эле жок болуп кеткен. Мына эми кайра 100 жылдан кийин 43 баш болуп, мына бүгүн талаага кое берилген турат. Кудай буюрса, эгерде тийбей койсок, бул көбөйүп, тукумдап, кайра баягы илгерки калыбына келет. Илгери ошо 1900-жылдары мен чоң атамдар айтып жүрөт, ушу тоң жакта аябай көп деп. Мен чоң энем тоңдон болгон. Ошо тоң жакта жейрен аябай көп болот. Мал менен эле арасында жүрө берет, кой эчкинин арасында оттоп деп айтып жүрөт. Кийин ошол муну баягы 2016-жылдары келген солдаттар кырып жок кылып, кийин ачарчылыктан эл өзү деле ошол кармап, атып, союп жеп, тукум курут болуп кеткен биякта. Мына эми кайрадан пайда болуп атат. Ошондуктан мен суранып кетет элем, ушундан бир тоюп деле койбойсуңар, мына эчкинин улагындай эле болгон жаныбар болот экен, бирок бул абдан жаратылышка өзүнүн пайдасын алып келет. Анткени бул жерде тикенектин чөптөрдү жейт экен, уулуу чөптөрдү жеп коет экен баягы. Анан ошон үчүн бул жаратылышты өзү тазалап турган жаныбар. Анан ушуну жок кылып жибербей, кайра тескерисинче муну коргоп, эл өзү коргоп, албетте мамлекеттик ишканалар эле өзүнүн баягы физикалык түрдө дагы коргой албашы мүмкүн. Бирок ар бир жараныбыз, биздин элдерибиз өзүңүздөр коргошуңуздар керек. Эгер бирөө кокусуп, бирөө жарым атып алып аткан болсо, же болбосо кармап алып аткан болсо, ошону кой деп мындай тыйып турушуңуздар керек. Эл өзү коргош керек муну. Ошондуктан мына урматтуу кыргызстандыктар коргоп алалы. Мындан башка дагы бир бул жигиттердин долбоорлору бар экен. Мисалы бугу. Көлдө бугу азыр деле бар, бирок тукум курут болуп кеткен жок. Азыр деле тоолуу жерлерде бугулар бар. Бирок аз количествода. Ошон үчүн аларды дагы алып келип, көбөйтүп, ушу жаратылышка коюп жиберели деген пландар бар экен. Биз мамлекет тараптан колдойбуз. Эл коргоп бергиле, жапайы жаныбарларды көбөйтөлүк. Айрыкча кызыл китепке кирген жапайы жаныбарларды көбөйтөлү. 3 жылга чейин жапайы жаныбарларга атпоого мораторий жарыялаганбыз. Бүгүн күчүндө турат. Андан сырткары мына бир 3 жыл мурун, 4 жыл мурун мен балыктарды уулоого дагы мораторий киргизгенбиз. Бирок тилекке каршы дагы деле болбой эле баягы браконьерлер балыктарды кармап атышат, тор салып, тор менен. Эми кайырмак менен кармай берсе болот, бирок тор менен кирип кетип атышат. Анан тор менен дагы салып коюшуп, ал торлорун унутуп калабы же таппай калабы, балыктар, өрдөктөр илинип, өлүп, чирип, сасып кеткендерди мына МЧСтин балдары таап, кармап, тазалап атышат. Ошондуктан ушу жаратылышты сактап, кийинки муунга таза жаратылыш, күчтүү мамлекетти калтырыш үчүн ар бир жаран өзүбүз ошого аракет кылышыбыз керек. Абайлай чел үйбөсүн. Онда өйдө челет да ошо байкап коюп. Ана тиги жемиле берип койсоңуз. Вот видите, мына кетти. Азыркы Жээренбайдын жаш кези экен да. бала кезде. Соски Эми азыр. Кыргыз элине кайрылып эми айтуу сөзүм айтып койдум. Чоң рахмат. Дагы бир нерсе бар да, эми мына ушул эчкидей болгон эле жаныбар экен да. Ушундан деле тоюп кетпейт эчким, мисалы атып алып жегенден. Илгеркидей ачарчылык заман жок азыр. Мына токчулук заман, эми ушуну жебей эле көбөйткөнү жакшы эле да. Эми биз баягы эл болгондон кийин сөзсүз арасынан чыгат экен да тагы. Конечно. Баягы хулигандар, тентектер чыгат экен. Тентек бар да. Эми ошолорго айтарым да, эми баягы ачарчылык заман эмес. Ошон үчүн муну колдон келишинче көбөйтүшүбүз керек. Рахмат.